11 жылдан бeri түрмөдө күн кечирген Исламжан жата турган жайын иретке келтирип жатат. Бөлмө актапсырдалып, керебет төшөнчүсүнөн бери жаңыртылган. Таза, тыккан, шарты бар, толугу менен жаңыланган абак жазасын өтөп жаткандарга ыңгайлуулук алып келди. Мындай көрсөң азыр өзүңө да приятно да, мындай кирсең таза бүт өзүңө приятно болот да, ошо таза кармап, таза жашап. Мунун шарт башкача болчу да. Азыркы шарттар жакшы. Бүт жаңы оңдоп беришти, тазалап беришти, бүт жаңыртып беришти. Футбольный поле, турниктерди коюп берди, брусьяларды коюп берди. Баскетбольный поле, баня, саня, бүт эмелерди шарттар жакшы кылып беришти да. Беловодская айылындагы номер 16 абак ичи сыртынан бери жалтырап, таанылгыс болуп өзгөрдү. 51 жыл мурда колдонууга берилген түрмө жарым кылымдан бери каралбай, кейиштүү абалда калган. Казынадан каражат бөлүнүп, мамлекеттик ишканалар тарабынан 4 айга жетпеген убакытта капиталдык ремонт иштери жүргүзүлдү. Мекеменин аймагында айып изолятор, медициналык корпус, мончо комплекс, сейилдүү аянтчалары, жатаканалар, футбол аянтчасы, көзөмөл посту, өндүрүш сектори жана башка инфраструктура толугу менен оңдолду. Инженердик коммуникациялар, таза саркынды суу, электр сымдары жана жылытуу системасы жаңыланып, өрт коопсуздугу жана видео көзөмөл системалары орнотулду. Аймак жашылдандырылып, жолдор асфальтталган. Кошумча биз санча салдык. Анан производственный отделде жаңы меч салынды. Мурдагы шартка караганда айырмасы бир топ жогору деңгээлде. Даже соттолгондор, жазасын өтөп жаткандар өздөрү дагы ушул нерсени күтүп жүргөн экен. Ремонт иштерин бүткөндөн кийин аларга дагы тарбиялык иштерин бирге жүргүзүп алып барып атабыз. Алар уже өздөрүнө максат коюп атышат. Бошоп чыккандан кийин ушундай жумуштарды аткарам, кылсак болот экен деген ойго келип атышат азырчы. Абакта өзгөрүүлөр менен кошо кирпич чыгарган заводундагы кубаттуулугу жогорулады. Азыркы күндө жүздөй соттолгон адам эмгектенип, маңдай тери менен каражат таап жатат. Темир тор артындагы жарандарды иш менен камсыздоо максатында 2 цехтин ачылышы каралууда. Өндүрүштө азыркы убакта 90 бала иштеп атат, соттолгон. Айлык маяналары азыр эң ылдыйкысы бир 12 000 сомдон. Өндүрүштүн кубаттуулугу азыр суткасына 50 000 кирпич чыгат. 16 мекемеге биздин планыбызда бар мебельный цехти куруу. Сварочный цехти куруу. Бул цехти 1 жыл болгон, 1 жылга жетейин деп калды. Жакшы жумушка орноштук. Мурункудан быйла жашоо өзгөрдү. Жакшы бар, айлык алып атабыз. Кирпичтен чыгарган объемуна жараша алып атабыз. 3 мал тамагын берет. Корсак ток. Ал акчаны өзүмө керегиме жаратам, үйгө салам, үйгө жөнөтөм. 1400 адамга ылайыкталган бул абакка түшкөндөр катаал шартта кармалат. Учурда 600гө чукул жаран жазасын өтөп жатат. Мамлекет тагдырын талкалап, темир торго түшкөндөрдүн жашоо шартын оңдоо иштерин колго алды. Ушундай эле оңдоп түзөө иштери 50 убактылуу кармоочу жайда жүрүүдө. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.